Ала Толаевтың кезектегі шығарылышы менен студияда Каныкей Бозгунова, амансыздарбы. Бүгүнкү берүүбүздө айлык акылардын жогорулашы тууралуу сүйлөшөбүз. Тактап айтканда, апрель айынан тарта социалдык чөйрөдө иштеген 300 миңге жакын кызматкерлердин эмгек акысы жогорулатылган. Анын ичинде агартуу тармагынын кызматкерлери дагы бар. Мугалимдердин эмгек акысы орточо 35 миң сомдон 100 миң сомго чейин көтөрүлгөнү айтылды. Эми бул аракеттер билим сапатына, агартуучулардын кесиптик жоопкерчилигине кандай таасирин берет? Бул суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга агартуу министрлигинен мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелисбек Музулманов жана борборлоштурулган бухгалтериянын баш кадеси Салмор Асанов келди. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Азырчылык билдиребиз. Буюрса, ушул жакынкы 1-2 күндө мугалимдер ушул жогорулатылган айлыкты колуна алышат. Салмор агай, туура да, Эми азыр бардыгында эле суроо бар, кимдин айлыгы кандай жогорулатылды. Мына биз жогоруда жалпысынан айтып атабыз, 35 миңден 100 миң сомго чейин деп. 100 миң сомдук айлыкты кимдер алат, 35 миң сомдук айлыкты кимдер алат? Кененирээк түшүндүрүп берсеңиз, Салмор агай. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мына көптөн бери күтүп аткан Кыргыз Республикасынын тармагындагы билим берүү системасынын кызматкерлеринин айлыгы көбөйгөн. Кыргыз Республикасынын кабинет министринин кабинетине токтому 25 апрелде чыкты. Бирок бул 25 апрелде чыкса дагы бул токтом күчүнө 1 апрелден баштап кирди. Анан тиги биз токтом кеч чыкты, анан айлыкты биз тиги апрелдикин албай калабыз деген эмеден алыспыз. Аны толук алышат эметипчи. Эми бул жерден мен сразу айтып кетейин, бул билим тармагындагы системасынын баардык кызматкерлеринин айлыгы көбөйүп атат. Мектептин уборщицасынан баштап, жогорку окуу жайдын директору, мектептин директору, бүт 100 тармак эмелери. Техникалык курамда бар турбайбы? Бүт көбөйдү. Негизгиси канча көбөйдү? Орто эсеп менен 100%-ке, 100%га көбөйдү. Көбөйгөндө кандай көбөйдү? Негизгиси баягы 22-жылы акыркы жолу көбөйтүү болгон, ошондон кийинки мугалимдердин айлыгы, негизи билим тармагындагы кызматкерлердин айлыгы 60%га көбөйдү. Андан тышкары президенттин компенсациясы деген 15 миң сом жалпы кызматкерлерине, жанагы сиз айтып кеткен жанагы моптоп, уборщицалар, сантехниктердин аларга 5 миң кошулат. Ошентип орто эсеп менен эметкенде биздики 100% көбөйүп атат. Көбөйгөндө дагы мен сразу айтып коеюн, бюджетке бул кошумча акча берилди. Мына апрель айынын акчасын биз каржылап койдук. Ал акча уже ар бир районунун эсебинде уже акча түштү. Ал жөнүндө эч ким сарсана болбосун. Дагы эмне деп айтып кетейин? Жеңиси Бул жерде бала бакчадан башталат. Бала бакчадан баштап бүткүл республикадагы билим тармагынын эмесин айлыгы кетти. Мисалы үчүн баягы мурунку 22-жылкы токтомдогу эме болчу, жанагы мугалимдердин жанагы эмедеги башка кызматкерлердин айлыгы көбөйсүн деген токтом болчу. Бул токтомдун эмесин эметсеңер, мына Кыргыз Республикасынын билим берүү системасынын уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө деп бүткүл тармагын эметип кетти. Бизенде дагы биз эметип кетебиз, бизенде дагы көп кийинки убакта дагы даже достаточно мындай белгилүү мындай инсандар дагы көп нааразы болуп атышат. Тигиникин көбөйтпөй койду, мунукун көбөйтпөй койду. Мен официально айтып коеюн, 100% билим тармагында системасына кызматкерлердин баары көбөйдү. Бир дагы эме айлык көтөргөнгө илинбей калган жок. Биз официально айтып коеюн. Андан тышкары мына жакында эле айтып атпаймынбы, улуу урматтуу эле киши, фамилиясын айтпай эле коеюн. Школа интернаттардын тиги жагы воспитательдердин айлыгын көбөйткөн жок деп. Мына официально чыкты, жогорку эле трибунадан. Айтып атам, воспитательдикин дагы, кызмат уборщицаныкы дагы, мугалимдики дагы, ректордуку дагы көбөйдү. Мелисбек агай, негизи эми албетте баягы экономикалык жагдайлар бар, айлыктарды бир эле мугалимдердики эмес, башка тармактардыкы дагы этап менен көтөрүлүп келүүдө. Эми билим берүү тармагындыкы болсо, мына акыркы 5 жылдан бери экинчи ирет жогорулатылып атат айлык. Себеп, негизги себеп айлык акыны жогорулатуунун дагы бир максаты бар да. Эми албетте баягы мугалимдердин социалдык жашоо шартын жакшыртуу максаты болот биринчи кезекте. Рахмат. Эми өзүңүз айтмакчы, жашоо шартынын орточо минимуму, анан кийин орточо айлык деген нерселер бар жалпы алганда.
Анан эми Кыргызстанда мына орточо айлык акы 40 миңден жогору деп айтылып келсе, мектеп мугалимдериники 25 миң тегерегинде болчу. Анан мына президентибиздин тапшырмасы менен Салмар Жусупович жогоруда айтып өттү, атайын токтомдун негизинде ошол мугалимдерди колдоо, ошону менен бирге биз буга чейинки айтып келаткан Алтын казык программасынын алкагында биз мындай ар багыттуу карасак болот да. Биринчи мына ушул мугалимдердин социалдык көйгөйлөрү чечилсе, бул реформанын эң негизги иштеринин бири болмок. Анткени мугалим сабакка даярданышы керек, башка бир өзүнүн акча муктаждыктары боюнча башка бир иш аракеттер менен алектенбесе, анда мындайча айтканда баягы баардык нерсе мектептеги иш аракеттери менен байланыштуу болсо, бул жакшы болот деген максатта. Кошумча жумуш иштөөгө мажбур болбойт. Кошумча жумуш иштөөгө мажбур болбойт. Анан албетте ошону менен бирге мисалы мугалимдердин буйруса муктаждыктары бир топ эки эсе жогоруда Салморага айткандай, мисалы азыр мектепке чейинки билим берүү, кесиптик билим берүү, башталгыч кесиптик билим берүү, мектеп мугалимдери, мурункудан мугалимдер көтөрүлүп, бирок директорлор көтөрүлбөй калган. Бала бакчалары, тарбиячылар көтөрүлүп, бирок алардын да директорлорунуку көтөрүлбөй калган. Ушул сыяктуу нерселер бар болчу да. Анан бул нерсенин баардыгы комплекстүү көтөрүлгөндөн кийин эми буйруса мына мазмун боюнча 2 жылдан бери айтып келатабыз. Мына былтыркы окуу жылынан баштап 12 жылдык билим берүүгө өттүк. Андагы китептердин басып чыгарылуусу дагы абдан көп көлөмдө болуп атат. Анан ушул нерсе комплекстүү бир билим берүүгө мамиле болгондо, анан кийин биз ойлонгон, биз күтүп аткан баягы дүйнөлүк атаандаштыкка жооп бере турган балдарды тарбиялоого бир шарт, мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул ошол эле мезгилде сиз жогоруда айткандай, бул эми социалдык жактан мугалимдердин колдоо деген негизги максат. Салмарбек агай, негизи мен жогоруда жана биринчи суроомду эле бербедим, эми ким канча айлык алат деген нерсени ошону жооп ала албай калдым. Мурда буга чейин кандай мына орточо айлык 25 миң сом деп айтып өттүк. Жаш адистер бар анын ичинде. Азыр жанагы ал тургай жогорку курстун студенттерин дагы мугалим жетишсиздигинен улам бул мектептерге тартылып атат. Аларга кандай айлык акы төлөйт, алардыкы да көтөрүлөбү деген маселелер дагы бар да. Эми мындай да сиздин сурооңуз действительно бул эми да казыркы заманда актуальный маселе болуп атат да. Буга чейинки айлык да действительно баягы 22-жылы көбөйгөн 80%га мугалимдердики жана обслуживающий персоналга 50%га көбөйгөн. Андан ошол убакта тиги жакшы эле көбөйдү деген ой болгон. Бирок тилекке каршы андан берки инфляция айлыктын көбөйткөнүн кичине кыргызча айтканда жеп койду да. Анан бул жолу мындай көбөйткөндө действительно көбөйдү. Жана 100%га деп атпайбыз. Мисалы үчүн мен мына бир мисалы катарында айтып кетейин. Мисалы үчүн баягы ставкасы боюнча да 18 саатына, мисалы үчүн башталгыч мектептин ставкасы айлыгы дегендечи. Тиги 16 саат болот, 5-11 класстыкы 18 саат болот. Мына мисалы үчүн мен бир маалымат айтып коеюн силерге. Буга чейинки айлыгы, мисалы үчүн ошо жанагы 18 саат жумасында болсо, ошол 26.535 сом начисление болчу. Андан дагы 20%га жакын подоходный налогдан социалдык кам болуп калчу. Эмки азыркы эметкенде мына мисалы үчүн азыркы айлыгы уже 51.374 сом болот экен. Абсолюттуу сумма эметкенде 25 миңге жакын көбөйүп атат. Бул кайсы категориядагы мугалимдер? Бул эмеде баягы жогорку билимдүү жана бакалаврдык. Мисалы үчүн тиги эметкенде тиги специалист болсо баягы Советтер Союзундагы бүткөн эмет, специалист болчу, тиги алардык болсо мындан да көп болот. Жөнүндө коэффициент кратности деген болот. Мисалы үчүн тиги эменики болсо 3.45. Эменикичи бакалаврдык, а специалист болсо 3.85. То есть ошо дагы 0.4 7 миң эметкенде дагы уже эметкенде дагы 3 миң кошулуп кетет агачы. Бул жерде эмгек тажрыйбасы дагы эсепке алынат. Азыр бул сиз айтып аткан 51 миң сом бул ошол жаңы бүт кошулган эметип, мисалы үчүн жанагы педстажы кошулат. Мисалы үчүн тиги эмеге чейин 13 жылдан өйдө болсо 30% кошулат, 8-13 жыл болсо тиги 20% кошулат и 8 жылдан эме болсо 3 жылдан 8 жылга чейин 10% кошулат мугалимдин педагогикалык стажына. Андан тышкары дагы айтып кетейин, жана квалификационный категориясы. Бирок биздин ал квалификационный категория мугалимдердин саны аз, бирок аз болсо да аларга дагы кошумча айлык кошулат. Бизде ал квалификациясы бар мугалимдерди эсепке алган жокпуз. Потому что алардын саны аз.
Демек, кошумча жана негизги айлык, негизги айлык баасы айтып атпаймынбы, мына ошентип мына 26 000 болсо, азыр тиги 52 000 болуп калды. Это уже существенное повышение болуп атат. А негизи мугалимдерге кандай кошумчалар кошулат? Эми кошумча айтып кетейин, мына эмгек негизгиси эметет да, баягы саат үчүн. Андан тышкары класс жетекчи, мисалы үчүн тиги предметтер бар, жана англис тили, орус тили, кыргыз тили, өзбек тили, тажик тили, математикасы, чет тили, аларга жанагы дептер текшерген үчүн дагы кошумча эметет. Анан жана мен айтып кеткен, муну айтпадым, жана квалификационный категория үчүн дагы төлөнөт. Мисалы үчүн тиги алыскы тоол райондор болсо, райондук коэффициенттер кошулат. Анда тышкары дагы мисалы үчүн Нарымдын шартында негизги райондук коэффициент 1,5 да. Андан тышкары, если Нарымдын шартында мисалы үчүн 30 жыл иштесе, ага дагы 30% кошулат. Ошентип жанагы айтып аткан, сиз айтпадыңызбы? Жанагы эмеден тиги 35 000ден тиги 100 000ге чейин. Асты 100 000ден да ашып кетет. Себеби, потому что Нарымдын шартындагы 50% высокогорный кошулат, анан за стаж работы условия высокогорныйдан да кошулат. Ошентип ошо 100 000ден да ашып кеткендер бар. Толук деп эсептелген. Толук эсептелген. 50% кошулабы? Жок, эми ал эмеде мындай да, тиги эме ар бир райондун эмеси бар да, коэффициент. Мисалы үчүн тиги деңгээлинде Бөкөнбаевда мисалы үчүн 10%, Кочкордо 20%, Таран Атбашыда 50%. Ошо 100 000 сом деген айлыкты демек Атбашыдагылар алат. Атбашыктар болот, мисалы үчүн алайлыктар алат, чоң алайлыктар алат. Эми алай ылдыдачы, чоң алай мисалы үчүн жана дават койгондон үстүдө жагында айлдагылар алар 50% тиги высокогорный кошулат. Месбек агай, жогоруда сиз айтып өттүңүз, эми албетте айлыктын жогорулашы менен мугалимдерге болгон жоопкерчилик дагы. Эми азыркы реформалардын алкагындагы нерсе катары айтып атабыз бул айлыктын жогорулашын. Бирок эми мындай кандай бизде айлыгыңар жогорулады, болду, андай иштегиле, мындай иштегиле деген нерсе менен болбойт да, ошол кандай мындай параллелдүү комплекстүү иш-чара болуп аткандыктан кандай ошол жоопкерчилигин жогорулатуу, билим сапатын жогорулатуу максатында кандай кадамдар жасалат ушул айлык акы менен катар эле? Эми негизинен азыр билим берүү тармагында ушул агартуу министрлиги тарабынан болуп аткан иш-аракеттердин алкагында, ошол бай айткан 12 жылдыктын алкагында буга чейин билесиздер, акысыз баягы ноутбуктар берилбедиби? Мисалы азыр ошого рейтинг мониторинг жүргүзүлүп атат. Ар бир регионго чыгып, мугалимдер кантип пайдаланып атат, ал жердеги платформалар кантип иштеп атат, билесиз. Бизде азыр күндөлүк бардыгы электрондук. Мисалы электрондук журналды кантип пайдаланып атат, толтуруп атканда кандай кыйынчылыктар болуп атат. Жөн эле мындай текшерүүчү эмес, мониторинг, барып жардам көрсөтүп, кыйынчылыктар болуп атканда кимге кантип кайрылтат. Алар бир ошол нерсени кызмат көрсөтүү багытында атайын биздин адистердин жардамын кантип алат. Же мисалы азыр учурдагы бир топ мындай жакында эле актуалдуу болгон темалардын бири электрондук каттоо. Мисалы бул дагы ата-энелер тарабынан болгон мектепке кандай көйгөйлөрдү, квотаны берүүдө, аны көбөйтүп азайтууда кандай деген сыяктуу. Мисалы ушул биринчи нерселердин бири, бүгүнкү күндө талап кылынып аткан нерселердин бири бул мугалимдин санариптик сабаттуулугунун артыкчылыктары. Бул биздин алдыда коюп аткан негизги иш-аракеттердин бири. Анткени биз мугалимдерди байма-бай санариптик сабаттуулугун, билимин, компьютердик билимин жогорулатуу багытында ишти алып бара беребиз. Талапты да ошол багытта көбүрөөк күчөтөбүз. Анткени бул заман талабы. Анткени биз бүгүн 21-кылымда төрөлгөндө эле гаджетти көргөн, төрөлгөндө эле тиги мультфильм менен чогурдаган балдарды тарбиялап атканыбызды эске алганда бул абдан маанилүү деп эсептейбиз. Андан сырткары албетте ар бир мугалим өзүнүн предметин билүүсү, анын өзөгүн билүүсү. Мына билесиздер, өткөн жылы бир топ STEM багытындагы мугалимдерге жана англис тили мугалимдерине тест өткөргөнбүз. Билим сапатын өнүктүрүү департаментинин жардамы менен. Ушул сыяктуу иш-аракеттер дагы деле экинчи нерселердин бири бул өзүнүн билимин билүүсү, тактап айтканда өзүнүн предметин мыкты өздөштүрүүсү, бул дагы деле улантыла берет. Андан сырткары буйруса мына методикалык коштоо дейбиз. Мугалим дайым өнүгүп турушу керек. Ал үчүн эмне керек? Мугалимди коштой турган методикалык кайсы бир жаңылыктарды, артыкчылуу багыттарды көрсөтүп бере турган бир өзүнчө бир, бизде билесиздер, республикалык мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтубуз бар, агартуу министрлигинин алдында. Анан ал жерде дагы бир топ реформалар болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө негизги реформалардын бири катары айтсак, мисалы бүгүн методикалык кабинет деп коебуз, усулдук кана дейбиз.
ар бир райондо шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн ичинде алар аны буйруса жакын арада аны өзүнчө бир бөлүп алып, аларга мындай текшерүүчүлүк кызматы жок, жалаң методикалык коштоо багытында гана мугалимдер менен иштей турган бир кызмат болот деген дагы максатыбыз бар. Бул негизгисинен алганда мугалимди мындайча айтканда методикалык жактан ар кандай коштоп, сабагына чейин катышып, ага багыт берүү. Бирок ага чара көрүү же башка нерседен дагы мурда ага багыт берүү, аны методикалык жактан бай, усулдук ыкмаларды заманбап бир, азыр билесиздер 21-кылымдын компетенциялары деп атабыз, 5E модели деп атабыз. Ушул сыяктуу нерселердин баардыгын мугалим менен бирге иштей турган бир өнүктүрүүчүлүк борбор болот деген максатта ошол нерселер уюштурулуп атат. Мындан сырткары дагы албетте баягы буга чейинки айтылып келип аткан окуучулардын финансылык сабаттуулугуна дагы деле ошол эле окуучулардын дагы маалыматты алып, аны кандайдыр бир деңгээлде аны талдай ала турган багытта, анан эң негизгиси эмоционалдык багыттагы дагы мындай окуулар, башкалар дагы улантылат. Анткени бул дагы өтө актуалдуу маселе болуп атат. Анткени акыркы учурда коомдо абдан бир талкууга алынган нерсе да, ошол мугалимдердин жүрүм туруму деңгээли боюнча дагы. Менин суроо берип аткан себеби баягы бизде эми кыргыз коомчулугунда дайыма ушундай да, айлык жогорулады, эми болду, шемби күнү келип да иштегиле, анан дагы башка кошумча жумуштарды иштегиле деген сыяктуу бир аракеттер пайда болот да. Бизде ошол нерсе болбойбу? Анткени акыркы учурда жанагы билим берүү тармагындагы реформалар менен катар эле мугалимдердин ашыкча жүктөмдөрүн же болбосо кагаз иштерин азайтуу боюнча дагы аракеттер көрүлүп атат, аларга бир татыктуу билим бериш үчүн. Ооба, эми албетте ошон үчүн дагы башында айттым, бул багытта мындай бир болду, эми айлыгыңар жогорулады, 5-чи күнү эле эмес, 6-чы, 7-чи күнү да иштейсиң деген нерсе жок албетте. Ошон үчүн дагы социалдык жактан мугалимдерди колдоо деп ал нерсени башта белгилеп өттүк. Анан бул жерде мындай бир дагы бир нерсени айтып коюш керек. Негизи коомчулукта ушундай бир баягы бир сөз чыкса, анан кийин аны резонанс кылып, андан ары алып кетип атпайбыз көпчүлүк учурда. Мисалы, азыр деле коэффициент айтып өттү да. Анан ортодо айтышпадыбы мындай керек болсо жогорку трибунада, жогорку кеңеште деле бир топ жолу айтылган баягы коэффициент маселесинде деле талаш тартыштар болгондо биз айттык ал нерсе жөнүндө. Мисалы, ал жерде коэффициент теңдештирилди. Эч бир мугалимге бир артыкчылык берүү деген нерсе жок. Анан азыр сиз айткандай нерселер деле баягы мугалимдерди биз сөзсүз эле минтип иштешиң керек, тигинтип иштешиң керек деген нерсе жок. Академиялык эркиндик деген дагы бар. Кээде мугалим өз алдынча чыгармачылык менен иштөөсүнө дагы жол бериш, шарт түзүп беришибиз керек. Анткени бул сабак, бүгүнкү күндөгү сабак берүү, бүгүнкү күндөгү билим берүүнүн мындай багыты өзгөрдү десек болот да. Бүгүн жон гана бир маалымат берип коюу эмес. Анткени маалымат ушул сыяктуу телевидение аркылуу, телефон аркылуу, мына ChatGPT деген чыкты, жасалма интеллект, алар аркылуу толтура багыт бар. Ошол эле мезгилде мугалим сабакты жөн гана окутуп койбостон, билим гана берип койбостон, баланы өнүктүрүш керек, ал үчүн изденүү керек. Мугалимге мындайча айтканда чыгармачылык менен мамиле кылууга дагы шарт түзгөнгө аракет кылынат бул нерсе. Дагы бир тактоочу нерсе, мурунку жолку жана сиз айтпадыңызбы, 2022-жылы ушул мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөндө, ал жерде айлык көтөрүлүп, бирок кайра бир мындай чектөөлөр болгон, мисалы 2 ставка иштегенге болбойт деген сыяктуу. Ошол сыяктуу жагдайлар барбы бул жолкуда же? Эми мындай коомдо кээде бир түшүнүксүз ой пикир пайда болот экен да. 22-жылда андан муун деле эч качан министерстводагы, өкмөттөгү баягы айлыгың көбөйдү, саатыңды азайтты деген сөздөн алыспыз. Жок, андай болгон эмес. Биздин баягы өкмөттүн токтомунун чеги бар. Мугалим старший класста 27 сааттан ашпасын депчи. Себеби бул деген бул баягы союздан калган рекомендациясы дейбиз кээде. Бирок мен ойлойм, что мугалимдин действительно баягы мугалимдин 100% отдача болуш үчүн
баягы союздун убакта медико-психологический анализ өткөзгөндө что мугалим 27 сааттан ашык иштесе ал чарчап калат. Албетте чарчайт дагы ошон үчүн сапаттуу сабагын бере албайт деген ой менен. Ошондо гана биз чек койгонбуз. Анан мектептин директоруна муну мисалы үчүн азыр 9 саатка иштегенге уруксаат берген. Себеби ал мектептин директору негизгиси ал ким? Менеджер. Бирок ал дагы өзүнүн педагогикалык эмесин кетирбеш үчүн ага уруксаат бердик. Анан дагы бир жолу официально айтып коеюн, биздин министрликте мына учебный планыбыз бар, анан баягы предельный нагрузкабыз бар, ошондо өкмөттүн токтому менен бекитилген 27 сааттан ашпайт. Аныбыз бар. Бул чек бар. Анан дылдыйкы дагы чекти коюп койгонбуз. Себеби дагы мындай чекти койгонбуз. Башталгыч класстын мугалимдери үчүнчү? Эми башталгыч мугалимдердин эмеси бизде кичине бир спецификасы бар да. Бизде бир коомдо, анан биздин райондолордо дагы бир кичине пикир бар. Биздин эми бул менин пикирим, мен дагы начальник эмесмин, бирок начальник экөөбүз сүйлөшкөнбүз да. Азыркы заманда башталгыч класстын мугалимдер эмени тиги физкультурасын, чет тилди, мисалы үчүн орус класста мугалим болсо, эме кыргыз тилди бере албайт деп, анан тиги музыканы бере албайт деп, анан башка мугалимдерге саатты берип койгон. Бирок байкасак, мында тиги башталгыч мугалим сааты болгону 13-14 саат гана болуп калып атат. Анын ставкасы 16 саат. Мен ойлоп атам, жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин ал деген музыкага деле шыгы болуш керек. Физкультурага дагы эмес болуш керек. Атайын ошондой адистештирилип келет. Адистикти чыгарабыз. А биз болсо ошону ойлоп атам, ошону биз искусственно тиги ошо жанакы айтып кеткен мугалимдердин саатын көбөйтүш үчүн биз азыр башталгыч мугалимдин эмесин алып койгонбуз. Биз ошондой деген бир эметип атабыз. Бул деген биздин управлениянын эмеси, пикири, анан булар менен биз дагы кеңешебиз деп оюбуз кетип атат. Потому что азыр деле демек мугалимдерге 27 саатка чейин уруксаат бар, баягы аны эч ким эметкен эмес. Баягы тиги 11-жылы баягы айлыктуу өткөндө биз 30 саатка чейин көбөйткөнбүз. Анан кийин тиги ошо тиги 22-жылы эметкенде айлыктуу өткөндө ошондо кайта 27 саатка түшүргөнбүз. Ал убакта дагы баягы 30га көбөйткөндө менин түшүнүгүм боюнча бул саясий чечим болуп кеткен. А дегенде биз 27 саат деле эметкенбиз, анан кийин тиги могу шаардагы мугалимдер менен тиги ал убакта министрликтин жетекчиси жеткенде ошол жактан тиги шаардын мэриясы болуп туруп мугалимдер жетишпейт деген саясат менен көбөйткүлө деп өтүнүп, ошондон кийин өкмөттүн токтому көбөйткөнбүз. Бирок азыр деле бар экен да, кээ бир жерде мугалимдер тартыш жерлерде эми башталгыч класстын мугалими 2 класс алып окутканга жок, эми айтып атам, саатын айтып атпаймынбы, жанакы башталгыч класстын мугалими 24 сааттан ашпасын деген. Эменики болсо 5-11 класстыкы 27 сааттан ашпасын дегенчи. Анысы бар. Бирок ал тиги 22-жылдан бери ал талап ошондон бери эме иштеп атат. Ушул маселе боюнча сизден сурайынчы, мугалим жетишсиздиги учурда эми айла жок. Мугалимдин жетишсиздиги бар. Сиз айткандай өзүңүз айтып өткөндөй, тиги университеттин жогорку курстун студенттерин дагы иштет да осы учурда. Анан бирок мына ушул реформанын алкагында бир топ мугалимдерибиз буга чейинки баягы тың чыган мугалимдер кайсы бир шартка байланыштуу мектепти тапшырышка туура келген мугалимдерибиз менимче кайтып келсе керек. Мугалимдин жетишсиздиги дагы баягы Салман Жусупович айткандай инфляцияга дагы байланыштуу болду эми ортодогу. Ошон үчүн бул чечилет деген ойдобуз. Азыр учурда статистика боюнча 650дөй Кыргызстан боюнча жалпы мугалимдин жетишсиздиги бар. Анан ушул жерден бир жалпы коомчулукка, журналисттер коомчулугуна айтып кое турган бир жагдай бар да, ушул айлык акы маселесиндечи. Маани берген болсоңуздар, бизде айлык акы саатка карап төлөнөт да. Анан кээде бир жаран же мугалим кайрылса, менин саатым мындай баягы минтип аз эле мынча эле айлык алам десе, анын саатын, анын эмгек стажын, анын берки класс жетекчилигин, квалификациялык талаптарын, тажрыйбасын, башкасын көп нерсесин эске албай эле мынча эле айлык алат экен деп чечим чыгарып койбой, бардык коомчулуктан, анан айрыкча журналисттер коомчулугунан да суранабыз да, мындай ийгиликтеп, тактап берсе, анан мисалы бая айткандай катаал шарттагы тоолуу региондогу менен шаардын мүмкүнчүлүгүн дагы салыштырып болбойт. Ал нерсени эске алышыбыз керек. Анан ошол эле мезгилде мындай бир тактап келгенде негизинен баягы мисалы да баягы 15 000 сомдук компенсация бар да. Ал
президент тарабынан белгиленген бир мындай бир 15 000 сом компенсация болгон үчүн айрым мугалимдердики 1,5 ставка менен иштегендерге деле 1 ставка менен иштегендерге деле 15 000 сом сакталат да. Ушул нерсени эске албай эле анан мугалимдер чыгышы мүмкүн. Азыр кайра айтты, президентибиз да өзүнүн сөзүндө айткан, орточо айлык акы депчи. Жалпы орточо айлык акы 100% көтөрүлөт. А бирок айрым мугалимдер мисалы 1,5 ставка менен иштеп аткан болсо, анын компенсациясынан 15 000 сом дагы 7,5 миң, анан 22,5 миң болбойт да. Ошол сыяктуу нерселерди эске алып, анан кийин коомчулукка кайрылуу кылып, мындай маалымат берүү үчүн бардыгынан өтүнөбүз да. Себеби сааттык өлчөм, сааттык окутулган жүктөмүнө жараша айлык алат деген нерсе да. Ушул нерсени эске алса, жумалык жүктөм боюнча деп атабыз. Ошол президенттин фондунан бериле турчу колдоо катары 15 000 сом боюнча дагы коомчулукта бир топ баягы суроолор болуп атат да. Эми ал 15 000 сомдун ичинен дагы жанагы кадимкидей эле салыктар бардыгы кармалып, анан колго алганы канча болуп атат, ошону канча алат? Мен жана айтып кетпедим, жанагы бүт мугалимдин айлыгынын ичине жана 15 000 сом дагы президенттик эме компенсация кошулат. Анан президенттик компенсациядан салык кармалат 10%. Кадимкидей эле. Бирок жана социалдык фондко взносты төлөбөйт. То есть мисалы үчүн тиги негизи азыр бизден орто эсеп менен салык менен тиги социалдык фонд 20% болуп атпайбы? Бизенден эметкенде баягы негизги айлыктан 20% эметет, бирок жанагы 15 000ден только эмени кармалат. 10%. Колго 15 000 начисление болсо, колго 13 500 алат. 1500 сом дагы 1500 соцфондко эметпекс, соцфондко төлөбөйт. Аны айтып коелу. Биз мына айтып атпаймынбы, жана башында айтып кеттим го, эртеңден баштап бүткүл республика боюнча кыдырабыз. Аны ошондон дагы айтабыз. Бардык мугалимдерге түшүндүрүлүп берилет. Түшүндүрүп берилет. Эми бардык мугалимдерге жетише албайбыз. Тилек карашы биздин системада 184 000 эме кызматкер иштейт, бирок биз тиги мына мисалы үчүн тиги мен буюрса эртең тиги Чүй областы боюнча 3 районго кетем да. Кемин, Ысык Ата, Чүй Токмокко. Мен барганда кажанда мектептин директорлору, детсадтын заведующийлери, жана внешкольный учреждениялардан анан ошол райондогу профтехцелердин жетекчилерин бүт чакырабыз. То есть биз негизги жетекчилердин баарын чакырып аларга так маалымат беребиз. Анын үстүнө бул токтом чыгар замат эле бул токтомду биз уже электрондук почта менен уже эмелерге бүт жеткизип койгонбуз. Бизде бүт азыр 100% эме маалымат толук жетти мугалимдерге. Анан ошо биз жолукканда кимде эме көпчүлүктө баары нааразы болот. Меники мындай көбөйбөдү, меники тигиндей болуп калды, ас болуп калды деген. Эми ошону биздин максат ошол тиги жолугушканда ошол мектептин билим берүү тармагынын жетекчилерине ошону биздин мамлекеттин саясатын түшүндүргөнгө ошо эртеңден баштап. Ушул 15 000 сом президенттин фондунан берүүчү бул убактылуу колдообу же? Мына эми ушундай сөздү сиз биринчи эмес, мына көчөтөн мына баягы суббота күнү официально чыкты, бирок тиги долбоорду эметкенден кийин биз айтып атабыз, ушу долбоор кезинде эле биз тиги бүт республика эметкенбиз. Ушул эметти көчө эле жок мурда күнү экен, жок калпайтан 5-күнү мага бир кызматкер келип алып айтат: "Салмок агай, силер ушул кичине элди алдап атасыңар. Биз тиги менин оюмча ошо шайлоого чейин, президент шайлоого чейин муну берет, андан кийин бербейт" дедим. Мен айттым: "Давайте ошондо сүйлөшөлү" дедим. Президент шайлоого жетели, аман эсен, ошондо тиги ошол президент шайлоодон кийин дагы айлы ошо 15 000 сакталып калса, анда сиз жумуштан кетесиз дедим. Ага чейин тиги сакталбай калса, мен жумуштан кетейин десем, келип кол алышып качып кетти. Жок, эми бул айлык акыны көтөрүү албетте биздин өлкөнүн экономикалык шартына байланыштуу болот па? Аны менин суроом ал андай максатта эмес. Баягы дагы экономикабыз өссө, бюджетибиз көбүрөөк болсо, кийинки жолу дагы мугалимдердин айлыгы көтөрүлгөнгө чейин ошондой колдоо деген максатта берип атам. Айтып атайын, мындай суроо 22-жылы дагы эметкенде анда дагы айтып атпаймынбы? Мына тиги 80%га көбөгөн да мугалимдердикичи. Ошондо да көп айткан, мына телевиденияга эметкен, тиги жанагы илгерки детский эмелер, велосипедин жагында дагы бир эме кайсы телевидение экенин билбейм, эсимде жок. Ошого калганда дагы прямой эфирден телефон чалды. Муну дагы силер шайлоого карата депчи. Чынтта коомдо ошону бүт эле байланышып, ошо шайлоого байланыштырат да. Биз андан алыспыз. Мен ошондо деле айткам. Мына ошол сентябрда биз жогоруда айттык, социалдык жашоо шартын жакшыртуу максатында. Урматтуу меймандар, тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна келип калды. Ыраазычылык билдирем, жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Биздин ошол жогоруда сиз айткан 100 миңдеген биздин ошо билим берүү тармагындагы кызматкерлерге жакшы маалымат болду деген ойдобуз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат.
Атолаевдин бул чыгарылышында билим берүү кызматкерлеринин жогорулатылган айлык акысы тууралуу кенен маалымат бердик. Мейманда Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелишбек Музуманов жана борборлоштурулган бухгалтериянын баш кадиси Салмор Асанов болду. Бүгүнкү күндө сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.